Кадичага үйлөнөт, анан кийин 1914 жылы кыздуу болгон. Ак кагаз деген кызы болгон. Анын аты дагы мындай өзгөчө болуп атпайбы? Ак кагаз. Ак кагаз, Ооба, анан бул бир жагынан өзүнүн билимдүүлүгүн, анан экинчи жагынан ошол мезгилде казактарда казак интеллигенциясы бар да, аялдардан чыккан интеллигент аял Ак кагаз Досжанова деген. А мен ойлойм да, балким ошол ак кагаздын атынан койду, же балким өзү койду. Балким бул кыргызча аты эми ак кагаз деген. Ак кагаз, анан ак кагаздар менен ошо бул байланышта да болгон, себеби алашчы болуп атпайбы? Ак кагаз дагы алашчы да. Анан Ак кагаз деген кыздуу болгон. Андан кийин 1924 жылы август айында Эркин деген балалуу, эркек балалуу болуп, атын Эркин койгон. Анан Эркин деп ал мезгилде Кара Кыргыз автономиялык облус түзүлө электе ушул эңсеп кыргыздар бир эркин мамлекет болобу деген ой менен койсо керек деген ойдомун да. Бул эми жалпы эле ошол мезгилдеги кыргыз интеллигенциясынын өкүлдөрүнө мындай мүнөздүү нерсе да. Мисалы, Абдыкерим Сыдыковдун баласынын аты Эрк. Ал мааниси эркин Кыргызстан деген билдирет экен да. Касым Тыныстановдун балдарынын аты теңдик, бирлик, эркиндик да. Эменин Абдыкадыр Орозбековдун уулунун аты Өзгөрүш, кызынын аты Эркингүл. Бул ошол мезгилдеги элдин интеллигенция өкүлдөрүнүн каалоосу. Балдарына ушундай аттарды коюшкан да. Тилеги, Ооба, тилеги.